Саламатсыңарбы менин кымбаттуу, сүйүктүү окуучуларым. Силерди 31 август эгемендүүлүк күнү менен жана 1 сентябрь билим күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Ушул окуу жылыбыз ийгиликтерди алып келген жемиштүү жылдардан болсун. Ушул окуу жылында 1 сентябрь билим күнүн билим мага жан сактоо гана үчүн эмес, билимге билим кошуу үчүн керек деген ураан менен баштайбыз. 1 сентябрь ар бир инсан үчүн эсте калаарлык унутулгус күн. Таза, тыкан кийинген майрамдык маанайдагы окуучулар мектепке зор кубаныч менен барышат. Бирок өлкөдөгү болуп жаткан кырдаалга байланыштуу аралыкта окууга туура келди. Баарыңарга бул окуу жылында жаңы билимдерге ээ болуп, жашоого болгон көз карашыңарды жогорулатуу менен ийгилик каалайм. Билим адам жанына чындыктын өрөөнүн себүүчү курал. Билимдүү адамга дүйнө жарык. Мен үчүн китеп алтын тактыдан да кымбат деп улуу жазуучуларыбыз айткандай, дайыма билим алууга умтулгула. Сабагыбызды баштаардын алдында Кыргыз Республикасынын гимни менен баштасак. Тарбиялык сааттын темасы сүйүктүү Кыргызстаным. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты ата мекенди сүйүүгө жана ата журту менен сыймыктанууга тарбиялоо. Улут аралык достук, биримдик, тынчтык мекенибиздин өнүгүшүнүн негизги шарты экендигин окуучулардын аң сезимине жеткирүү. Сабактын жабдылышы Кыргызстандын картасы, герб, гимн, желектин сүрөтү, мекендин жаратылышын чагылдырган сүрөттөр, обондуу ырлар. Анда эмесе балдар, Кыргызстандын кооз жерлерине күбө болуп көрөлү. Карагылачы, мекенибизде кандай гана кооз жерлерибиз бар. Балдар, мекен деген эмне? Ойлонуп көргүлөчү. Албетте, мекен дегенибиз менин, сенин, бардыгыбыздын туулуп өскөн ыйык жерибиз. Анда эмесе балдар, мекенибиздин ыйык жерлерине саякатка чыгалы. Саякаттап жүрүп, туулуп өскөн жерибиздин жаратылышын, анын жаратылышынын пайдасын билели. Аны коргоп сактоодо сенин дагы жардамың керек экенин билүүң керек. Кыргызстанда кыргыз, орус, казак, өзбек, уйгур, татар, түрк, тажик, дунган, корей жана башка көптөгөн улуттун элдери ынтымакта жашашат. Баарыбыздын мекенибиз биздин сүйүктүү Кыргызстан. Эми балдар, биз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жана Кыргызстандын кооз жерлери жөнүндө маалымат алабыз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун ортосуна 40 нурун тегиз чачыраткан алтын түстөгү күн алкагынын ичинде кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн. Ал эми Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби
1994-жылдын 14-январында кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни 1992-жылдын 18-декабрында кабыл алынган. Эми балдар, мекенибиздин эң кооз, ажайып сулуу жерлери менен таанышабыз. Ысык көл бул Кыргызстандагы эң чоң көл. Дүйнөдөгү 25 ири көлдүн катарына кирет. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Сулайман тоо Ош шаарынын так ортосунан орун алган. Анын узундугу 1140 метр, ал эми туурасы 560 метр. Бул тоо байыртадан эле касиеттүү ыйык тоо деп эсептеп келишкен. Жетөгүз Каракол шаарынан батышка карай 28 километр аралыкта Ысык көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгай болуп саналат. Ал эми Сары Челек көлү бийик тоодогу өтө кооз көл болуп саналат. Ал Кыргыз Республикасынын батышында Бишкектен 500 километр, ал эми Оштон 300 километр аралыкта Сары Челек коругунда жайгашкан. Мындан сырткары Кыргызстанда көптөгөн кооз жерлери абдан көп. Балдар, мен силерге мекен тууралуу 4 сап ырды айтып берейин. Мен сыймык танам, ак калпактуу тоо менен, ажайып кооз жери менен, суйкайган сулуу көл менен. Баа жеткис каада салт менен, сыймык танып келебиз көп улуттуу эл менен. Эми жаш досторубуздун мекен тууралуу ырларына көңүл бурсак. Кагылайын Кыргызстан кагылайын, кайратыңды карооңду жаңылайын. Жаным каным дартыңа шыпа болсо, канатыңды сунмага дарылайын. Бишкек үйүм чүй жүрөгүм көл энем, баткен талас ошум менен көйүм. Нарыным менин кан тамырым бойдогум, Жалалабад бир тарабым жөлөгүм. Менин мекеним, мен Кыргызстанда төрөлгөм. Кыргызстан менен сыймык танам. Кыргызстанга башка элдердин көзү тийбесин деп ойлоном. Алга Кыргызстан. Аз көрүү 20 жыл деп туура. Темасы ата журттун жамалы. Көк теңирдин көркүн бузбасы уур булут, көчүп конуп көчүн коштоп утургуп. Жаркылдатып мөмөлөрүн бакыттын, дайым таза ачык болсун ата журт. Кабагың бүркөлүп, көк кудайы бир болуп уйлап турасың, бир басылып, бир тоолуп. Калапы деп коркконмун ата журтумдун этек жээги каш кирпиги кир болуп. Мекеним, ала тоонун боорунда асыраган мекеним, парча бешикке бөлүп, алделеген мекеним, өсүп билим алсын деп, өбөк болгон мекеним, татынакай болсун деп, талим берген мекеним, өнүгүп күндөн күнгө өсө берсин мекеним, күлөнүп жылдан жылга гүлдөө берсин мекеним. Кагылайын Кыргызстан кагылайын, кайраттанып карууңду жаңылагын, каным жаным дартыңа шыпа болсо, канатыңды сунмага дарылайын. Ажиматов. Мен кыргызмын түгөнөрдө түтөгөн, мен кыргызмын жок болордо күчөгөн. Мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар, мезгилдерде ой чуңкурун түзөгөн. Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган, мен кыргызмын, бабан аркын сактаган, мен кыргызмын, жөнөкөйлүү уулмун, эр манастан калган кыргызмынмын. Мекеним Кыргызстан, асманда жакын жашап жылдыз учкан, эгерим иш жасабай
Türkiye Türkü tabiatı, Keremet Respublika Kırgızistan, Soğuk koyun Mekken kılıp ata babam, Reçelge baskıçılık yasa babam, Kutluktan Respublika Kırgızistan, kim bunda kılgan eli eldi razı. Jalallabad jarqirab kulun jang açtı. Mekenim menin Kırgızstan, ürkünдөй bergin ösöbel. Kanat kağıp köyüp janıp, kadırına jetemin. Mekenim menin Kırgızstan, ürkünдөй bergin ösöbel. Baktın üçün, bilin küçüm, barkına men jetemin. Irısqa tolgon jer beti, isi köl Kırgızdın bermeti. Borborlordun arasынан Bişkek'e joktur jeteri. Özümdü